Саламатсызбы, Скачын Өкөч. Мына сиз менен Кошуна Казакстандагы окуялар боюнча бир сереп пикир алалы деп турабыз. Ушул Казакстандагы кандай окуялар азыр ар кандай сүрөттөлүп жатат да. Эки кландын тиреши деп айтып атышат, террордук чабуул болду деп бийлик мүнөздөп атат. Сиз ушу кандай мүнөздөйт элең ушул окуяларды? Бүгүн дагы көрдүм, кече дагы көрдүм. Азаттыктын көрүлгөн көрпанан ар кандай мүнөздөп сүрөттөп жатпайбы? Казакстандагы окуялар бул кландардын кармашы болду, террордук чабуул болду деп расмий бийлик айтып атат. Мен кошулбайм. Мен өзүм жеке пикиримди айта турган болсом, бул кландардын кармашы эмес, пландардын кармашы болгон. Пландар болгондо кайсы пландар? Бул эки кишинин планы болгон. Бул экс-президент Элбасы атына конгон Назарбаев менен эле аракеттеги президент Касым-Жомарт Токаевдин план менен планы кармашты. Экөөндө тең план болгон. Жыйынтыгында өкүнүчкө карай Путиндин планы жеңип кетти айта алам. Неге мынтип айтам? Анткени расмий бийлик айтып атпайбы, бул террордук чабуул болду деп баягы ошон үчүн мен ОДКБны киргиздим дегенде кылып, бул ошону киргизген себебин ушу террордук чабуулга байлаштырып атат. Анан кландык кармаш болду деп атат. Бирок карапайым эл менен бийликтин кармашы болду деп дагы айткандар бар. Бул эки эле кишинин планы болгон. Бул экс-президент Нурсултан Назарбаев менен аракеттеги президент Касым-Жомарт Токаевдин ортосундагы бийлик талаш, баягы кош бийлик да. Булар кош бийликтен бирөө бийлигин күчөтөйүн деген, анткени акыркы Санкт-Петербургдагы саммитте билим калган. Мен ошондо эле шексингем. Ошондо Нурсултан Абишевич Назарбаевди Орусиянын президенти өзүнүн машинесине салып баратканда таң көрүп болбой калды деген да. Ошондон көп узабай эле Казакстандагы окуялар орун алып атат. Мындайча айтканда, тымызын буйрук болгон окшойт. Же сен шал менен кал, же толугу менен бийликти өзүң ал дегенде ишарат болду. Айтор окуялар улам кеткен. Бул окуялардын артындачы ар кимдер айтып атпайбы? Мындай тышкы күчтөр себеп болгон, анан батыштагы казактын мурунку оппозиционерлери себеп болгон, Аблязов, Кожо эч ким эме болгон эмес. Бул башы социалдык жарлуу болгон. Жаңы Өзөндөгү окуялардын 10 жылдыгына карата элдер чыгып, жанагы суюлтулган газдын басын түшүрүү аракети кылган. Бул социалдык талап болчу. Эмне үчүн саясий талаптар күчөп кетти? Бул бирөөсү бирөөнүн планы болгон, экинчиси экинчи президенттин планы болгон. Бул аркылуу тиги аракеттеги президентти алсыратуу, бийликтен ажыратуу аракети болгон. Буну билип калган киши, аракеттеги президент тигин алсыратканда саясий талаптарды коюп туруп башкача, мындайча айтканда, пайдаланып кеткен. Аны ал пайдаланып кеткен, бул экөөнү тең башка мамлекеттер пайдаланып кетти. Мен ушундай эле айтам да, бу жерде пландардын эле кармашы болуп туруп, аягы ушундай чоң каңтарда капсаланга айланып кетти. Эгерде сиз айткандай эки президент тиреш болсо, биз кайсы тарапта болушубуз керек, кимисин колдош керек? Деген ОДКБнын армиясынын киришине кандай карайсыз? ОДКБнын армиясы кириш боюнча мен пикиримди буга чейин билдиргем, азыр дагы билдирем. Бул талаптын мүдөөсү болушу мүмкүн, бирок тарыхтын күнөөсү болот. Кандай өңүттөн алып карайсың, бирок келечек үчүн бул чоң катачылык. Анткени биз мындайда айтып атпайсыңбы, кайсы президентти колдошубуз керек дейт. Биз мындайда өзүбүздүн президентти Садыр Жапаровду колдошубуз керек. Анткени кандай болгон күндө дагы ОДКБга мүчөсү болгондон кийин бул эми чынын айтканда ОДКБнын кабыл алган чечими Кремлдин эле жүргүзгөн эксперимент болду. Мамлекет баштыгына жүргөн экзамен болду. Кандай карайт экен деп. Буга чейин ОДКБ бир дагы с момента существования бир дагы жолу мындай аракеттерге барган эмес. Ошол эле агрессиялар болгон күндө дагы булар унчукпай турганда, анан бул жерден ОДКБнын армиясынын киргени бул НАТОго, бир чети НАТОго сигнал берди, экинчи кошуна борбордук Азия мамлекеттерине Кремль тараптан чоң сигнал болду. Эртең ушундай боло турган болсо, биз мындай эле киребиз дегендей коркутуу болду десем деле болот да. Биздин президент ушу ОДКБнын саммитине катышпай кыска аралыкка отпускага чыгып кетти да, бул коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Мынтип атпайбы эми тиги Садыр Нуркожоевич ошо кыска аралыкка отпускага чыгып кеткен, бул кече жаңы жылдан кийин эле эс алып келип эмнеге отпускага чукул чыгып кетти дегенди кылчы. Анан бир чети мен туура эле кабыл алдым. Анткени биз кошуна мамлекетпиз. Биз башка мамлекеттерде эмес, биз казактар менен тамырыбыз бир, эң жакын эл бизге. Ушундайда биздин президентке дагы чечим кабыл алыш өтө кыйын болчу. Анан бул эми бириң терек, бириң тал, бириң өл, бириң кал дегендей мамиледе басып кетти деген деп айтышы да мүмкүн. Бирок ал деле макул. Бирок адамда үч эле пикир болот да. Макул,
каршы калыс. Добуш бергенде да ошондой кыласыз да, же каршы болсоң керек. Бул жерден биринчи президентке жакшылык кылам деп, экинчисине жамандык кылып алам, экинчисине жакшылык кылам деп, биринчисине жамандык кылып алам деп туруп, анткени аякта кошпойдук да. Кошпойдук. Анан бул алыс болоюн интригадан, калыс болоюн деген нерсени карманып туруп, отпускага же болбосо кыска немеге чыгып кеткен мен туура эле көрдүм. Анткени бир бетиң өпсөң бир бетиң калат дегендей, тарыхта сен балекетке каласың. Кандай болгон күндө да бияк барсаң атың өлөт, бияк барсаң өзүң өлөсүң. Же казакты, же азапты тандаш керек дегенде мен экөөнү тең тандабайм. Мен калыс пикир менен качып койгон туура эле болду. Акылбек Жапаровдун катышканына кандай карайсыз? Акылбек Жапаровдун катышканы аны ага эч ким маани берген жок го дейм. Ал ким эле? Аны эч кимдин укпаса деле керек. Базардагы катындар укпай аткандай башкалар укпак беле. Касым Токаев бул парламент жыйынында ошо экөөнүн кармашынан кийин Назарбаевди катуу сынга алды да. Анан бул биринчи жолу болду да. Бул президент шайлангандан кийин. Мындай окуя бизде да болгон эле да, баягы Сооронбай Жээнбеков Атамбаев сатып кетти дегенде көз караштар айтылды. Ушул сыяктуу көз караш айтылып жатат. Өзүн таккап келген Назарбаевди Токаев сатты дегенчи. Сиз кандай карайсыз? Жок, андай пикирлер болот. Ал деле бар. Сатып кетти деген ишенимин сатып кетти, өзү таккап келген киши сатып кетти деп жанагы биздеги окуяларга салыштырсак деле болот. Бирок маселени маңызы башка өңүттөн алып карай турган болсок, эки президенттин кимиси сатканын маанилүү эмес мамлекет үчүн. Мамлекет үчүн эң маанилүү ушу эки президенттен казактардын эртеңкисин сатып кетти. Казактардын эгемендигин, бекемдигин, казактардын келечегин сатып кетти. Мен ушуну айтам да, анткени эки президенттин эрегишинен казактын эгемендигине шек кетти. ОДКБнын кириши бул казактардын эгемендигине болгон биринчи сок болду. Анан кийин Касым-Жомарт Токаев жанагы Назарбаевга биринчи жолу айтып атпайбы? Бул каршы сүйлөчү эмес. Кайша сүйлөгөндү го. Бирок кечеги парламентте жаңы өкмөттүн курамын сунуштап жатканда айткан сөздөрү бул чабуул ушу менен токтобойт. Биротоло алсыратам мындай бийликке такыр кийдигишкис кылам дегендей өңүттү айтып атат. Анткени жана жыландын башын кылтыйтып койбоду. Дүйнөлүк, эл аралык маанидеги миллиардерлердин баардыгы мына уурлар чыккан, Назарбаев дегенин баары уурлар, жана 17 миллиарддын 7 ошонун урук тууганы дегендей кылып айтып, мен дагы кустурам, Кыргызстандагыдай кылып дегендей кылып атпайбы? Ошол жолго барам дегендей кылып, бул эми тиги болгон сигнал. Назарбаевдин кланына болгон сигнал да. Бирок эл ошого буга ишенеби? Ушинтип койсо эле азыркы президент сүйүп калат дейсиңби? Жок, менимче ал элдин ишин 5-6 январдагы окуяларга түздөн түз бирөөсү жооп бере турмаса, андан кийинки окуяларга Касым-Жомарт Токаев жооп берет. Эгер баштагы окуяларга Назарбаев жооп бере турган болсо, андан кийинкисине Токаев жооп берет. Анткени андан кийин ОДКБга кирди. ОДКБны түздөн түз бул кишинин демилгеси менен, бул кишинин өтүнүчү менен, бул кишинин өкүнүчү менен кирди да. Мындайча айтканда, экөөнүн тең жоопкерчилиги тарых алдында дагы, акыретте дагы чоң болот. Мындан аркы окуялар кандай өнөт деп ойлойсуз? Токаев бийликти толук колуна алды, эл каалаган реформалар жасай алабы? Бул бийликти толугу менен колуна алды. ОДКБнын ишенимин алды, ОДКБнын армиясын алды. Бирок элдин ишенимин алган жок. Эл буга ишенбейт. Анткени ОДКБнын киргизгенин казак эли кечирбейт. Тарыхта да кечирбейт. Жакын арада кечириши мүмкүн эмес. Элдин бугу калып калды. Азыркы күндө бизде айтылбайт да, канча адамдын набыт болгону, канча адамдын дүйнө салды, канча деген экономикалык ущерб болду. Бул ал эми экономикалык ущербтердин ордун толтурса болот. Инвесторларды тартып, башка дагы бир нефтилердин запасы мененчи. Бирок адамдын жүрөгүндөгү такты, дартты эч качан толтура албайсың. Мындай өңүттөн алып караганда, бул кандай гана реформа жүргүзбөсүн, алтын аяктан суу ичирбесин, бунун реформаларына эл кабыл албайт. Анткени эми казактын элин кайта артка кайтарыш кыйын болуп калды. Ушунча жылдан бери Казакстанда мындай чоң толкунду болгон эмес. 36 жылдан бери. Эң акыркы желтоқсан окуясы 86 жыл болгон да. Кызыгы желтоқсан окуясында 86 жолборс жылында болгон, бул дагы 36 жыл. Мындайча айтканда, жолборс жылында келген киши жолборс жылына кетип атат, 36 жыл башкарып, бул Назарбаевдин бийлигинин башталышы, бийлигинин араштыгы ушул жылга келип атпайбы? Мүчөөр жылдаргачы. Керек болсо даже биздеги 2010 жылкы окуялар да жолборс жылында болгон.
адамдардын жолборско айланып кеткен мезгилине туш келген да. Казакстандагы окуялар мындайча бийликтин аракетине, реформаларга көз каранды эмес. Бул бүтүндөй казак элинин менталитетине, же болбосо ошол элдин мындан аркы алардын аракетине көз каранды болот. Макул, курсагын тойгуз, бирок көөдөнү тойгуза албайсың. Көөдөнү тойгуза албайсың. Казактар ушунчалык катуу таарынып турган кез. Ошол эки чалдын эрегисинен эгемендик деген эң негизги байлык болчу. Ошол эң негизги байлыгын булар кол алдынан, мурдун алдынан алдырып жүргөндөн кийин ушунчалык буларга кан жутуп турат. Кан жутуп турат. Анан кийин кандай гана экономикалык реформалар болбосун, казактар канааттанбайт. Анан андыктан мен мындай айта алам, ал жакты жакшы билген киши катары жакын арада бийликти алганы менен бардыгын алган күндө дагы окуялар басылбайт. Бунун аягы көпкө чейин уланып барат. Балким бийликтеги азыркы Касым-Жомарт Токаев бүгүн бактылуу болгон менен бунун бийлиги убактылуу деп айтам да. Жаңы бир элдин талабын кандыра турган жаңы бир лидерлер келип кана жаңы демилгелер менен, жаңы реформа менен жонго салып кетпесе, мурдагыныкын да азыркындагы эл кабыл албайт. Анткени булар бүттү. Чоң рахмат, убакыт бөлүп майк бергениңизге.